Расемон дарбазасы. Аңгемени жазган Рюноске Акутагава. Кыргызчага которгон Кубантай Эрназаров. Үн коштоп аудиолоштурган, окуган Эрнес Кыяз. Бул окуя бир жолу кечке маал болгон. Бир малай жаандын токтошун күтүп, Расемон дарбазасынын алдында корголоп отурду. Кенен дарбаза астында бир жан жок. Малай өзү жападан жалгыз. Жоон тегерек мамынын кызыл боёгу сыйрылган жеринде чегиртке конуп турду. Расемон дарбазасы Судзаку көчөсүндөгү 9 жолдун томунан орун алып, демейде нөшөрлөгөн жаанда бул жерден башына тор чүмбөт салынган келин-кесек, малакай кийген жаш кишилерди көрүүгө болор эле. Азыр эми малайдан башка эч ким көрүнбөйт. 2-3 жылдан бери Киото шаары кырсыкта баш арылбайт. Бир туруп катуу жер титирөө же боронду шамал түгөл кыйратып, ал аз келгенси бат-баттан күчөгөн өрт баарын жалмап, мындан улам ачарчылыктан кырылган эл. Шаар ичи жылаан жалмап кеткендей аңгырап бош. Эски жазма китептерде айтылгандай, ачарчылыктан адамдар ачынган жырткычка айланып, жан багыштын амалында Будданын айкелдерин жана ыйык жайлардагы эмеректерди талкалап, жана да жол жээгиндеги алтын түс менен сырдалган жыгач тосмолорду бузуп, бүтүндөй баарын отун ордуна сатып жиберишкен. Шаар ичи каракчы тийгендей тонолуп, мындан улам Расемон дарбазасын ойлогон жан жок. Жерем болсо доңуз дөбөгө чыгат. Бул жай аңгырай түшкөндө, эми бул жайды түлкү, чөө, кашкулак сыяктуу майда жандыктар байырылачу болгон. Кийин Кудайдан жөө качкандардын утурумдук баш калкалаган жайына айланды. Шаарда ачарчылыктан эл кырыла баштаганда айрым тек жайсыз адамдардын көмүлбөй калган өлүктөрүн да ушул жайга жүктөп келип таштап салышты. Ошондон улам кечки иңирде бул жай көзгө ушунчалык коркунучтуу, сүрдүү көрүнүп, тирүү жан даап жакын басып келе алчу эмес. Анткен менен бул жай күндүз дарбазанын үстүн тегерене учкан, каркылдаган карга менен кузгунга толуп кетти. Күн батып батыш тараптагы асмандын кызыл ыраңы кайта баштаган кезде кузгундар дарбазанын үстүнө каз катары тизилип конушат. Кузгундар албетте дарбазанын үстүнкү кабатында жайнап жаткан өлүктөргө учуп келишкени маалым. Анын үстүнө бул сапар кечки үгүмдө бул жайда кыбыр эткен жан көрүнбөйт. Болгону талкалана баштап, жаракаларга чөбөсүп кеткен таш тепкичтердин үстүндө кузгундардын тезеги ар жерден агарып көрүнөт. Үстүндө түлөгөн кийимчен малай оң жаагына чыккан чыйканды утур-утур сылап коюп, мурдун чукулаганча нөшөрлөп жааган жаанды заардуу тиктеп отурду. Малай жаандан корголоп отурат десек да анча туура болбой калат го. Жаан токтогон күндө деле малайдын бара турган жери жок. Мурункудай кез болгондо ал азыр кожоюндун үйүнөн табылмак. Бирок кожоюну малайды бир нече күн мурун бошотуп жиберген. Жогоруда баса белгилеп кеткендей, Киото ал кезде жылаан жалмагандай аңгырап баштаган. Ошол кезде кожоюн бул малайды көп жылдар бою оту менен кирип, күлү менен кошо чыгып кызмат кылганына карабастан себепсиз бошотуп жиберди. Демек сөздүн туурасы, жумушунан куулган малай бара турган жери жок, жаандан корголоп дарбазанын астында мурдун чукулап отурат десек жарашат. Сырттан нөшөрлөп жааган жаанды тиктеп, маанайы сус. Түштөн кийин башталган жаандын али бери токтой турган түрү жок. Кандай жол менен болбосун, эртеңки күнгө жетиштин айласын таппай, малайдын башы катты. Кулагына Судзаку көчөсүндө шатырап жааган жаандын гана үнү болбаса, башына андан башка түзүк бирденке кирбеди. Жамгыр дарбазаны кучагына алып, токтоосуз дыбырап алыстан жаап келди. Кечки иңир улам жерге ылдыйлап, дарбазанын түбөсү үстүдөн караганда капкара болотко капкактай жабылып тургандай көрүнөт. Малай жанатан бери эми кантип оокат кылыштын жолун таппай, башы маң. Аң сезимдин түпкүрүнөн болгон айласы дарбаза ичинде же көчөдө тырайып өлүп калуу деген ой мээсин кашайта бургулап жатты. Анан сенин өлүгүңдү бул жерге сүйрөп келишет да,
Иттин өлгөн сайга ыргыткандай дарбазанын үстүнкү кабатына ыргытып жиберишет. Эгер андай болбосочу? Малай ал тарабынан да, бул тарабынан да аңтар теңтер ойлоп көрдү. Бирок караңгы алгыр ойлор чубалып чырмалып отуруп, акыр аягы бир жерге келип такалып калат. Эгерде деп баштаган ою айланып тегереме отуруп, кайра эле эгердеге сайылып түшөт. Акырында малайдын ою бир гана нерсеге токтолду. Эми уурулук кылыш керек. Бирок буга абийири жол бербегендей, чечкинсиздин чечими курусун болуп, эркектик кайраты жетишпей, башы маң болуп отура берди. Малай катуу чүчкүрүп алып, шалпайып ордунан турду. Киотодо кечки суук сөөктөн өтөт. Дарбазанын мамыларын аралап, уңулдап суук шамал башталды. Кызылга сырдалган мамыда жанатан конуп отурган чегитке бир жака учуп жоголгондой. Мойнун түзөп, далысын күйшөй салып, айлана тегерекке көз жүгүрттү. Эгерде бул жайдан көздөн талдуу, жан тийбеген орун табылса, саарга дейри ушул жерде калганымы? Бактка жараша анын көзүнө дарбазанын үстүнкү кабатын көздөй кеткен кызылга боюлгон жыгаш тепкич урунду. Үстүдө өлүктөрдөн башка эч жан жок экени айтпаса да түшүнүктүү. Белине байланган кылычын кындан суурулуп кетпес үчүн бир колу менен астыйдыл кармап, самандан токулган сандал кийген буттарын акырын таштап тепкич менен жогору жөнөдү. Бир нече мүнөт убакыт өттү. Тепкич менен жогору мышыктай жойлоп бараткан малай орто жолго жеткенде демин басып, жогору жакты карады. Үстүнкү кабаттагы мунарадан түшкөн күңүрт жарык анын ириңдүү безеткиден кызарган оң жак бетин жарытып турду. Ал жакта үйлүп жаткан адам өлүктөрүнөн башка эчтеке жок деп ойлогону менен, бирок үстүдө жарык күйгүзүп бирөө жүргөндөй, жарык ары бери жылып жаткандай болду. Күңүрт жарык шыпты бойлой жылып, ал жердеги жөргөмүштүн торун жарытып өттү. Мындай жамгырлуу түндө Расемон дарбазасынын мунарасында жарык күйүп турса, демек бул бир шойкомдун белгиси. Андан ары малай тепкич менен акырын үн чыгарбай, мышыктай сойлоп отуруп жогоруга жетти. Тепкичке боор токтой жата калып, акырын мойнун созуп, мунаранын ичин шыкаалап карады. Элдер айткандай эле, мунаранын ичи адам өлүгүнө шыкалып калыптыр. Күңүрт жарык түшкөн жайдан эле бир үймө өлүк көзгө чалынса, ары жакта дагы канча үймө өлүк жатат белгисиз. Күңүрт жарыктан көрүнгөн өлүктөрдүн кээ бири кийимчен, кай бири жарым жылаңачта, кай бирлери дырдай жылаңач. Ооздору ачылып, маңдай тиштери аркайып, кабыргасы каркайып, ар жерде куурчактай сулап жаткан өлүктөрдү көргөндө, алар бир кездери тирүү болгонуна ишенбей кетесиң. Өлүктөрдөн чыккан сасыган ачуу жыт мурунга уруп, малай айласыздан жеңи менен мурдун чумкуду. Сасыган жыт мурунду өрдөп бара-бара малайдын мурду жытты сезбей да калды. Дал ошол маалда өлүктөрдүн арасында чөгөлөй отуруп, бир нерсе менен алек болуп отурган бирөөнүн карааны көзүнө урунду. Байкап караса, үстүнө күрөң түстө кимоно кийген, бою пекене, өзү куркуйуп арык, чачы куудай аппак, маймылга окшоп кеткен кемпир күдүңдөп бир нерсе менен алек. Оң колуна бүлбүл жанган шакмагын кармаган кемпир өлүктүн жүзүнө өңүлүп карап отурат. Жайылган узун кара чачына караганда жерде жаткан аялдын өлүгү сыяктуу. Муну көргөндө малай турган жеринде селейип катып калды. Илгеркилер айтмакчы, оозуна келме кирбей нес болуп, төбө чачы көтөрүлө түшкөнү өзүнө кадимкидей сезилди. Аңгыча кемпир колуна кармаган шакмагын жыгач тактайчалардын арасына кыстара салды да, баятан бери карап турган өлүктүн чачын кудум баласынын башынан бет издеп жаткан маймылдай уйпалай кармап, анан аткып жула баштады. Чачтар жулунган баштын орду кадимкидей тасырайып көрүндү. Кемпир өзүнчө күдүңдөп, чачты тутамдап кармап аткый жулуп жатканда, малай коркунучтан бир аз өзүнө келгендей болду да, тиги кемпирди ушунчалык жеккерүү сезими менен жеп салчудай карады. Кемпир деп айтканга да ооз барбайт, буга окшогон жек сурду. Мындай мыкаачылыкты көргөндө малайдын жек көрүү сезими уламдан улам оргуштап чыкты.
Eger azыр 1,5 malaydan abiringdi saktap açkadan ölösüңbü, je ölbөстүн aylasында uuрлук кыласыңбы деп сураса, Ширеле ушундан көрө açkadan ölgөнүм артык деп жооп бермек. Көз алдында болуп жаткан ташбоорлук менен мыкаачылыктан малайдын ичинде кайнап жаткан жек көрүү сезими май куйгандай дагы жалбырттап тутанып кетти. Малай кемпирдин өлүктүн узун кара чачын тазырайта аткып жулуп жаткан кылыгына такыр түшүнө албай карап турду. Муну жыргагандан улам кылып атабы, же куурагандан улам кылып жатабы, ушуга акылы жетпей айраң таң. Жаандуу түндө Расиомон дарбазасындагы мунара ичинде өлүктүн чачын жулуп отурат деген не деген шумдук тобо. Кепиниңди жегир. Буларды ойлоп отуруп, малай азыр эле өзү өлбөстүн амалында кандай жаман ишке болбосун барам деп жатканын унутуп да калды. Малай буттарын тепкишке бекем таканчыктай туруп, бир секирик менен ичкериге мышыктай атып кирди да, белиндеги кылычын кармай чоң-чоң аттап кемпирге жетип барды. Кемпир коркуп кеттиби же жокпу анысы белгисиз. Малайды көрөр замат кемпир ордунан бирөө салмоор менен ыргыта ургандай атып турду. "Такта, кайда качасың?" деди үтрөңдөгөн малай кемпирдин жолун төрөп. Качан карайлаган кемпир өлүктөрдүн үстүнөн чуркап баратып, чалынып жыгылган кезде. Ага карабай кемпир малайды түртө салып качып кеткиси бар. Малай аны кое бербестен артка сүйрөдү. Экөө үнсөзсүз өлүктөрдү тебелеп бир топко дейре алышты. Бирок ким багынат, ким жеңет башынан эле белгилүү эле. Акыр аягында малай кемпирдин колун кайрып жерге ныгырды. Малайдын колуна кемпирдин арык, тооктун бутундай болгон катуу, тарамыш колдору урунду. "Эмне кылып отурасың, айт. Эгер айтпасаң өзүңдөн көр." Кемпирди жыга түртүп белинен кылычын жалп-жулп суруп алды да, түз кемпирдин көзүнө такады. Кемпир үндөгөн жок. Колдору калчылдап, деми кысылып, көздөрүн чанагынан чыгып кетчүдөй тостойтуп, дудук немедей үнсөзсүз. Качан кемпирдин тагдыры эми анын колунда экенине көзү жеткенде гана малайдын азыр эле ичинде кайнап жаткан заары суу сепкендей сейилдей түштү. Өз ишине корсон боло түшкөн малай жаачыдай мык жеп бир аз жеңилдеп калды. "Эй какшал, сөздү тегеретпей чыныңды айт", деди малай анын үстү башына көз жүгүртө карап. "Мен шаардык күзөтчү эмесмин. Болгону дарбазанын жанынан өтүп бараткам. Мени кармап кетип, камап салат деп ойлобо. Чыныңды айтчы мага. Сен бул жерде эмне кылып отурдуң азыр?" Кемпирдин чанагынан чыгып кетчүдөй кызарган көзү андан бетер тостоюп, малайды чекирейип тике карады. Жырткыч куштун көзүндөй чекирейген, заардуу көздөр малайды тешетиктеп турду. Андан соң бир нерсени чайнап жаткансып, кат-кат бырыш баскан эрдин илең салаң кыймылдаткандай болду. Илмийген арык мойнундагы кокосу коркоюп көрүнөт. Кемпир күнөөкөр баладай башын шылкыйтып, үзүл кесил үнү менен кудум кузгундай куркулдап: "Мен жөн эле чач жулуп жаткам. Кийме чач үчүн. Чачын жулуп." Муну укканда малайдын оозу ачылып калды. Ошону менен катар баятан ичинде катылып жаткан жек көрүү сезими андан бетер жаалдап, мындай жек сурду кылыч менен бөлө чапкысы келди. Кемпир муну байкады окшойт. Колунда кармап турган бир тутам узун чачты тияк биякка акырын чапкылап күңкүлдөп баштады. "Өлүктүн чачын жулуш Кудайга деле жакпаган иш. Өлүкпү же тирикпи баары бир инсанбыз. Мен чачын жулуп жаткан аял жыландарды кармап келип, бөлүктөп туурап майга куруп туруп, куурулган балык эти деп базардагы күзөтчүлөргө сатчу. Ошентип жаным багаар эле. Эгер кара тумоодон өлбөгөндө дагы эле ошентип жаным багып жүрмөк. Даамдуу деп базардагы күзөтчүлөр дайыма андан соода кыла турган. Түшүнөм. Бечара ачкадан өлбөш үчүн ошондой ишке барган. Азыр мен да ачкадан өлбөш үчүн ушул ишке барып, ошол аялдын чачын жулуп отурам. Аргасыздан ошондой ишке барган кургур менин да муну аргасы кылып жатканымды түшүнүп, кийин акыретте кезигип калсак, мени кечирер." Кашайгыр кемпир оозу мурду кыйчайбай туруп, ушинтип айтса болобу? Малай кылычын кынына салып,
Оң колу менен кылычын даяр кармап, сол колу менен жаагына кызара чыккан чыйканды ушалай, кемпирдин айтканын сууз гана угуп отурду. Кемпир муну айтып жатканда баягы чечкинсиз мүнөзү таркап, ичинде эркектик чечкиндүүлүгү ашынып баратты. Азыр эми кандай ишке болбосун ойлонбостон туруп даяр эле. Ачкадан өлөйүмбү? Же өлбөстүн амалында уурлук кылсам деле болобу деп баятан бери мээсин эзип жеп жаткан ойлор эми чындап жоголуп, ачкадан өлгөндөн көрө арам адалын ылгабай, колуңдан келгендин баарын жаса деген бир гана ой акылын бийлеп алды. Ой атаңды көрү, тиричилигиң көтүңдө калгыр деп келе-келе сүйлөдү. Качан кемпир сөзүн айтып бүткөндө. Андан соң кемпирге бир аттап жетти да иттей ыркырап: "Тебек, заманың бөрү болсо бөрү, түлкү болсо түлкү боло экен да. Мен да ачкадан өлгүм келбейт." Малай анын үстүндөгү кимоносун сыйрып алды да этегине эрмеше калган кемпирди түртө салып, узун туурасынан чачылып жаткан өлүктөрдүн үстүнө томолото тепти. Тепкичке чейин 5 кадам аттап жетти да кемпирдин үстүнөн сыйрып алган кимонону колтугуна кыскан бойдон тепкичтен көз ирмем убакытта төмөн түшүп, сырткы караңгылыкка жетип жок болду. Дырдай жылаңач кемпир өлүктөрдүн үстүндө бир топко дере эси ооп жатты. Бир аздан кийин эсине келип, же ыйлап жатканы, же күңкүлдөп жатканы билинбей, дале күйүп турган шакмактын жарыгында өлүктөрдүн үстү менен оозго чейин боор токтоп сойлоп келди. Эшиктен башын чыгарып, саксайган, куудай аппак чачы маңдайын жаап калганга дере ийилип, төмөн жакты карады. Сыртта дарбазанын айланасы көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Малай ошондон кийин ал жерден дайынсыз жоголду. 1915 жыл. Аңгеменин аягы. Чыгарманын автору Рюноске Акутагава. Кыргызчага которгон Кубантай Эрназаров. Үн коштоп аудиолоштурган, окуган Эрнис Кыяз.